Билерманордо интеллектуалдык оюнун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, интеллектуалдар, билермандар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 23 июль 2023 жыл. Мына ошентип биз бир топ убакыттан кийин кайрадан эфирдебиз. Билерманордо жайкы сериялар. Ортодогу каникулдан кийин, тынуудан кийин биз кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Сагын Мамановдун командасы биздин студияга келген. Команданы ордого чакырууну мен баштаймын. Демек бүгүнкү оюнда Иманбек Нурдинов, кесип боюнча филолог, учурда мамлекеттик жана муниципалдык тармакта кызматкер болуп эмгектенет. Команда мүчөсү кийинки билерман чакырабыз Жумабек Кушбаев. Учурда негизи студент, эми азыр дем алышта. Информатика, математика тармагында окуйт. Андан кийинки биздин катышуучубуз Айбек Кыргызбаев. Медициналык тармагында билим алып жатат Айбек мырза. Кийинки катышуучубуз Залкар Бердибай уулу. Команданын жаңы мүчөсү, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин окутуучусу. Андан кийинки биздин билерман Алишер Маматиса уулу. Кесип боюнча тарыхчы, команда мүчөсү. Жана команда капитаны Сагынбек Маманов. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин интеллектуалдар борборунун директору. Мына ушул команда бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр сиздерге каршы ойнойт. Ассаламу алейкум дагы бир жолу, Сагын мырза. Мына бүгүн жайдын аптаптуу күнүндө биздин эфир туш келип атат. Бирок бул аптаптуу күн жакшылыктын күндөрү. Маанаңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Ортодон мынакей 2 айга жакын убакыт өттү. Телекөрүүчүлөр менен кайрадан жүздөшүп атабыз дегенде сөз сизде. Биринчиден саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аябай биз кубанычтабыз. Ысык күндөрү сиздер менен мындай жолугушуп эфир аркылуу саламдаштырганыбызга. Чындыгында эс алуулар жакшы. Биздин ушул команда алыскы аймактардан келишти. Зарыл жумуштарын таштап, ушул оюн үчүн кызыктуу оюн куралы деген максатта. Буйруса, көрөрмандар үчүн, клуб үчүн мыкты оюн курабыз деген ишеничтебиз. Биздин маанайыбыз жакшы. Рахмат. Анда биз оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин жайкы сериялар башталды деп биз кабар бергенбиз Instagram баракчабыздан. Бизге суроону жөнөтө бериңиздер. Биздин директор мурдагыдай эле Ош шаарынын көчөсү 330 Билерманордо интеллектуалдык оюндар деп кат аркылуу почтадан жөнөтсөңүздөр болот. Почта кызматы дагы деле иштейт. Билерманордо Facebook'та баракчабыз бар. YouTube'да Билерманордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Билерманордо деп издесеңиздер эле чыгат. Сөзсүз катталыңыздар. Билерман Чекит ТВ көчүкчө mail.ru биздин электрондук почтабыз жана Билерман астырыксыз жогоруда биздин Instagram'дагы расмий баракчабыз. Ушул баракчалардан, даректерден сиздерден биз суроолор күтүп кала бермекчибиз. Биздин расмий өнөктөштөр адаттагыдай эле Актив дизайнга чоң рахмат. Полиграфия жана жарымнак борбору сиздерден бардык буйрутмаларды кабыл алат. Барбол кондитердик фирмасы Адал татуу дайыма жаңы жана ошондой эле TAEF Costumes сиздерге ийгиликтерди каалайт. Оюнубуз башталды, эсеп 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Бүгүн мына ушул телекөрүүчүлөр бизге суроо жөнөткөн. Кимге кайсы суроо туш келет, канчанчы раундда туш келет, биз азыр болсо оюндун жүрүшүнөн муну билебиз. Алексей Гладышев Санкт-Петербургдан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, мурдагы убактарда техника өнүгү элек доорлордо
Англичандар деңизге, океанга кемелер менен чыкканда кадимки чочкону кандайдыр бир кызмат үчүн ошол кемелерге алышып алган. Жеш үчүн эмес, бирок бул жерде чочкону башка максатта булар кемелерине чыгарышып алган. Айрыкча деңиз жээгиндеги порттордо айрыкча чочконун кызматы аябай маанилүү болгон. Жээгде, деңиз жээгинде кемелер аябай көп жүргөн жерлерде чочконун функциясы аябай маанилүү болгон. Демек сиздерге суроо. Эмне максатта кемелер чочкону моряктар пайдаланышкан? Кандай максатта? Минута кетти. Жугунду башка нерсени жеш үчүнбү? Таштандылар деңиздин жоюнда башка тазалап же болбосо аны союп майын жеткизиши мүмкүн. Ошо айтып атпаймынбы? Деңиздин деңиздин немеси мүмкүн. Экологияны башка неге варианттар? Жок, бул саздан Неге порттордо да себеп портторго баардык деңиз немелери келет да, мусорларды ташташ, ыргытат, башка болот. Ыргытып, аларды да Чочконун багындай организм боюнча адамдыкына бир аз жакыныраак болот. Балким ал шамал келгенин же болбосо башка нерсени сезиши мүмкүн, ошо белги бериши мүмкүн. Чочконда өлүм сезет деп коюшат, балким ошо шторм келет. Ошо болушу мүмкүн да, ооба. Башка жаныбарлар белги бериши мүмкүн. Порттордо неге тиешет? Башка Келемиштер жаныбарлар мисалы немени сезет? Деңиздерде багындай чычкандар көп жүрөт, немелер ошолор жеш үчүн эмеспи экен? жанагы жердин жумшактыгы башка Нелерди? Келемиштер сыяктуу жердин Цунамини толкун сезиши мүмкүн, цунамини. Кандай болушу мүмкүн? Да, не болушу мүмкүн? Шторм сезиши мүмкүн, ошол болушу мүмкүн башка да. жаныбарлар сезиши мүмкүнбү? Жок, порттордо эмне үчүн портто эмне коркунуч болушу мүмкүн? Болгону гана ошол штурм келиши, толкун келиши мүмкүн. Ал коркунучкачы көбүнчө чычкандар, келемиштерди алат да, себеби Демек экологиялык тазалык Баягы ошо таштандыларды саркындыларды Убакыт бүттү. жеп коюш үчүнбү? саркынды нерселер неге порттордо болот? Себеби порттордо Убакыт бүттү, Сагын мырза. Сагын мырза. Команданын атынан буюрса биринчи суроого жоопту Ыманбек Нурдинов берет. Иманбек Нурдинов, эмне үчүн чочкону кандай максатта пайдаланышкан? Звук, менин микрофонумда звугун да ачып койсун. Урматтуу алып баруучу, бизге бир нече варианттар келди. Бирок биз алгылыктуураак деп ошол команда менен кеңешип, биз ошол таштандыларды же болбосо мындай ашыкча адамдардан артып калган саркынды нерселерди, мисалы үчүн анын ичинде тамактануучу азыктар артып калат, деңизди булгабаш үчүн же болбосо аларды туура пайдалануу максатында чочкону багышып деңиздерде дагы. Анан эмне себептен порттордо дагы маанилүү деген себеби ошол кемелер келип, ошол жерге келип, мындай саркынды нерселерди же болбосо мусорларды, таштандыларды ошол жерге чочколорго таштап кетип, ошол азык катары пайдаланыш үчүн чочконун негизги кызматы ошол деп ойлоп атабыз. Биз ошол таштандыларды туура пайдалануу максатында чочкону багышканды ойлоп атабыз. Жок, мен эми туура жоопту айтам. Кеменин ичине чочкону булар алып жүрүшүндөгү максат, билесиздер, чочконун үнү, добушу, Алишер мырза, аябай мындай эмне дейбиз? Ачуу, чочко чыйылдагандачы, чочко кыйкырганда дейбизби, чыйылдаганда дейбизби, билесиздерби? Бир көчөнүн башынан наркы көчөнүн башына чейин угулат да. Чочконун үнү аябай катуу чыгат. Мен жогоруда айттым го, технология өнүгө элек доорлордо чочкону колдонушкан депчи, эмне үчүн депчи. Чочкону колдонуудагы максат булар кемелер бири-бирине жакын келип кала турган же ар кандай аба ырайлык шарттарында кемелер бири-бирин сүзүп албаш үчүн булар бир кемеден экинчи кемеге сигнал катары колдонгон чочкону кыйкыртып, Сагын мырза, бир кандайдыр бир шиш нерсе менен сая турган болсо чочко ушундай кыйкырат, алда кеме бар экен, токтоткула же бул жака бургула деп капитан чочконун үнүнө карап регулировка кылган экен. 1-0 эсеп азырынча. 0 Алексей Гладышев. Биздин Санкт-Петербургда телегөрүүчүбүз тарапка 1 упай алып келди. Чочкону сигнал катары колдонушкан экен. Оюн улантылат. Экинчи раунд.
Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Мындайча айтканда, сирена катар пайдаланышкан да сагын, сирена. Василий Станчук Беларусьтан келген суроо, чет өлкөлөрдөн көбүрөөк келип аткан окшойт. Урматтуу билермандар, бул Филипп Хальсман деген фотографтын ар кандай ракурстагы, ар кандай жанрдагы, ар кандай көрүнүштөгү сүрөттөрү. Сиздер бул сүрөттө кадимки Сальвадор Далинин муруттарынын ар кандай абалда тартылган көрүнүшүн көрүп турасыздар. Бул жерде Сальвадор Далинин 4 сүрөтү көрүнүп турат. Муруттар ар кандай абалда, гүл илип койгон, саат кылып койгон жебеге, көз жашка айландырып койгон болушу мүмкүн. Тиги эки жагы эмне бул канаттуунун канаты же кандай айтор. Ушундай абалдагы бир карикатуралыкпы же тамаш иретиндеби ушундай жанрларды бул Филипп Хальсман жасаган экен. Эми сиздерге 5-чи аппак көрүнүштү көрүп турасыздар. Ушул жерде 5-чи Сальвадор Далинин 5-чи дагы бир абалдагы көрүнүшү жашырылган. Урматтуу билермандар. Эми караңыздар. Бул жерде Сальвадор Далинин муруттарын ар кандай көрүнүштө жасаган бул Филипп 5-чи көрүнүшүн кандай жасашы мүмкүн? Дүйнө жүзүндөгү белгилүү бир элементти колдонгон. Дүйнө жүзүндө белгилүү бир элементти колдонгон. Кетти минута. Мага кылык эмеспи? Кандай? Кылык болот. Кандайгындан кайбы? Кандай майне болушу мүмкүн? Бул жерде саат 2 болгондо экинчисинде 3, 4 кандай көрүнүш болушу мүмкүн? Белгилүү бир элемент колдонгон деп Башка бир белгилүү бир элемент. Башка бир. Биринчи могу төртөөнү чечип алыш керек да. Бирөө убакыт, бирөө көз жаш, бир байланышы бар да баары бир. Мүйүз кетти, көзүн чоң ачып турат бул жакта. Мындайдан турат. Жылка мындай сайып ала турган. Тагын Же кылык ошо бир нерсени окшоштуруп керек. Дүйнө белгилүү болгон эмне? же жана сакал мурут жок. Так, мындайдан мындай Мурутта башка эмне болушу мүмкүн мурутта? Саат коштугу ушундай эле бир нерсени кошот. Тагын окшоштургула. Эмне болушу мүмкүн? Бир эмес бекен, бир эле сан эмес бекен бул. Жөнөкөй эле. Бул кишиге. Балким бул бул немеде сүрөттө бакында коридор буканыкы болушу мүмкүн. Бул жакта баягы итальянский кино бар го, бумажный дом деген. Урлук кыла турган, ошолордукуна окшоткен грими. Бул баягы башка бир мамлекет болушу мүмкүн. Балким бул мындай немеден эле Франциянын немеси болушу мүмкүн. Француздардын муруту катары. Кандай дагы? Гитлердин Дагы кайсы жакыныраак? Гитлердин мурутуна алып, мындай алыпмы? Жоксам бабочка алып койбойт экен мындай эле. Узун экен да, ошо узун мурутуна Байланганбы же жанагы Бантик кылып койгон бекен. катарыбы? Же бабушка? Бантик уже турат да, уже гүлчү. Бантик уже турат да. Гүл асып койгон бар экен, бирок эмне болушу мүмкүн дагы варианттардан? Шаркыратмагандай болуп кеткен. Кайсы жакыныраак? Барбы алгылыктуу? Кайсы жакыныраак ошону жакшы? Маалымат барбы? Убакыт алынча Убакыт алынча. Сагын мырза. Урматтуу алып барчу, бул суроого жоопту Алишер мырза берет. Алишер мырза. Дүйнөгө белгилүү бир элемент, экономикалык элемент десек да болот. Экономикалык бир элемент. Эмнени колдонушу мүмкүн? доллардын эмеси барбы? Экономикалык элемент болсо мен дагы ушул нерсени ойлонуп атам. Сальвадор Далинин мурутун биздин жооп ушул долларды колдонгон. Же болбосо бул кишинин мурутун ушу доллардын эмблемасы сыяктуу кылып бурап койгон. Доллардын эмблемасы сыяктуу бурап койгон. Ооба. Бул доллардын элементи. Акыры Сальвадор Далинин мурутун бурап, муруттун узундугу кээде ушундай нерселерди да пайда кылат экен. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1 оюнлантылат. 3-раунд. Сальвадор Дали. Oyun uzmantılar Urmаттуу телекөрүүчү Кубан Жуманбетдинов Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, бүгүнкү күндө
техниканын доорундабыз, технологиянын доорундабыз, бирок ошол эле учурда убактыбыз дагы аябай тарып баратканын көп байкайбыз да. Бирок бизден дагы аял затынын эч нерсеге убактысы жок экени таң калыштуу эмес. Бала карап аткан, иштеп аткан, идиш жууп аткан, кийим иликтеп атканда айтор бир топ убактым жок эле дей берет да. Эми сиздер алардын убактысы жок экенин билиш үчүн жөн гана алардын кичинекей көп чекит бул жерде. Демек ушул нерсесин карагыла дейт. Аялдын кичинекей ушул нерсесин карагыла. Эми сиздерге суроо. Ушул көп чекиттин ордунда эмне деген сөз болуш керек? Аялдардын эч нерсеге убактысы жок экенин таң калыштуу эмес, жөн гана алардын кичинекей нерсесин карагыла. Жүзүн карагыла эмеспи, өзүн карагыла. Эмне болушу мүмкүн? Кеттим. Кармай турган нерсе бул. Сумкада ошону билинет да. Чач эмес бекен, балким бул чачын тарабайлап жүргөндө ошону кара деп. Баласы деле болушу мүмкүн, ал баласын карап. Убакта көп кетирет да, боенгонучу кээ бирлер. Ошол жөнүндө болуп атпайбы? Бар нерсе бар сумкасында. Ооба, ошол деле болушу мүмкүн. Ошол нерсе. Косметикасын карагыла, сумкасын карагыла. Бар нерсе бар. Эмесин гардеробун карагыла деген болсо, гардеробуна карап кайсы кийимди кийем деген. Ошол сумкасын Мисалы үчүн аялдарга кийинип кел дегенде, Убакыт деген тамаш иретинде күзгүсүнө дегендей. Күзгүсүнө эмеспи? Баардыгы ошонун ичиндеби? Чоң же кичине болушу мүмкүн да. Аял киши ушул нерсеге көбүрөөк убактын кетирет да. Дагы башка вариант Жадагын телефонда эмес бекен, балким телефонго ошо карап. Бардык эле бала деген эми жакшылыкка да. Бөбөгүн деген вариант бар да. Технологиянын өнүккөн заман деп айтып жогору доктурлар. Балким ошо телефон деле болушу мүмкүн, телефон. Колдонгон буюмуна эмеспи, кичинекей нерсесине балким. Сумкасы, сумка ошол көтөрүп. Же ките башка деген ал кирбейт да. Күзгүсүн, ошо косметика жана сумкасын, бөбөгүн, дагы эмне? Күзгүсүнө. Анда кичине нерсесине. Кайсы бар да, айылган кандай адам. Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу, кичинекей нерсеси дегени бул ошол сумкасы. Сумканын ичинде бардык нерсеси бар. Ошол тиешелүү, боенгучу, күзгүсү баарын алып жүрөт, боенот, таранат. Кээде ирети да болбой калат кээ бир айымдарда. Ошого убакыт көбүрөөк кетирет да. Кээде ошол жөнүндө болот да. Себеби ошол сумкасы менен аблек болуп, ичиндеги болуп убакыт көпкө кетип калат да. Ушул жөнүндө сөз болуп жатат. Жооп кабыл алынат. Бул жерде убакыт жөнүндө сөз кетти да негизи. Убактысы жок, убактысы кенен эмес. Убакыт деген сөз айтылды. Убакыт болгондо биз убакыттын эмнеге карап билебиз? Иманбек мырза. Саатка карап билебиз, а? Сиз деле жакшы билсеңиз керек. Аялдардын, кыздардын колундагы сааты негизи кичинекей эле саат болот да. Чоң өлчөмдө эмес, кичинекей эле саат болот. Алардын убактысы жок экенин сиздер колдоруна кичинекей саатка карап эле билсеңиздер болот дейт. Демек алардын сааттары кичинекей, демек булар убактысы дагы өтө кичинекей болот. Анткени кыздардын кол сааты эрежеге ылайык эркектерге караганда кичинекей болот. Ошон үчүн алар мен убактым жок деп саатын улам караганы ошондон дейт. Кантип сиздерге бул саат келбей калды? Мен таң калам. 2-1 эсеп азырынча. 2-1. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жакын сериялардын биринчи карашын көрүп жатасыздар. Сагын Мамановдун командасы менен студияда. Азырынча эсеп 2-1, телекөрүүчүлөр 1 упай алды да. Оюнду улантабыз. 4-чү раунд. Биздин даректеги суроо жөнөтүүнү улантып берсеңиздер болот. Биздин дарек Ош шаар Ленин көчөсү, Билерман Ордо деп жазыңыздар. Жана Инстаграмдагы Билерман астыңкы сызыкча Ордо деген баракчабыздан сиздерден суроолор күтүп калабыз. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан, Сырдария облусунан сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге суроосун сыр сандык аркылуу жиберген. Сыр сандык студияга. Урматтуу билермандар, сырдуу сандыкча. Капитан менен Алишердин жанына коюлду. Адаттан сырткары көрүнүш негизи бул жакта болчу эле бүгүн Сагындын жанына. Сагындын 6-чы туюму кандай? Катуу, жумшак, жесе болот, болбойт. Катуу нерсе болушу мүмкүн. Суроо. Москванын белгилүү ЦСКА футболдук клубу сезондун аякташы менен өзүнүн эң жакшы футболчуларын сыйлайт экен да, сыйлык тапшырат экен.
клубтун өзүнүн ички эрежеси экен болчу. 2006 жылы жыл соңунда клуб өзүнүн эң жакшы 3 футболчусун, тагыраагы Джога деген футболчусун сыр сандыктын ичиндеги нерсенин алтын жалатылган абалдагы көрүнүшүндө сыйлаган, Акимфеевди күмүш X менен, мен сыр сандыктын ичинде нерсени X деп атам да. Жана Жирковду болсо бронза коло X көрүнүшүндөгү сыйлыктар менен сыйлаган. Демек сыр сандыктын ичинде жогорудагы футболчулар алган нерсенин алтын, күмүш жана коло көрүнүшүндөгү абалы предмет түрүндө бар. Албетте жогорудагы футболчулар бул сыйлыкты колуна алгандан кийин өздөрүнчө бактылуу болушту. Өздөрүнчө мындай тырнакчанын ичинде бактылуу болушту деп коеюн. Ушундай бир сезим пайда болушу мүмкүн да. Бул да жөн жерден эмес экен. Эми сиздерге суроо. Сыр сандыктын ичинде кандай предмет бар? Минута кетти. Жакшы оюнчуларга медиа саат тагын болушу мүмкүн. Алар эмнеге бактылуу болушу мүмкүн? Балки кетесиң деген майында, убактың бүтөт деген майында болушу мүмкүн мисалы. Жолбосом Акимфеев азыр эле ойнойт да бар да. Москванын клубу да бул. Москвада эмнелер болушу мүмкүн? Атайын клуб кичкене эмесине берилүүчү. Бутсалар болушу мүмкүнбү? Жолбосо бакындай матрешка болушу мүмкүнбү? Жок, андай болушу мүмкүн эмес бирок. Неге бактылуу болот? Алтын топ бар. Футболчулуктардын алтын ботс бар мисалы. Алтын кийим. Дагын защитник келди да, бутка тагат турган защитник бар го. Дагын Себеби мындай да, бардыгына керек да. Нападающийге да керек, бардыгына керек. Себеби алар ушу футболдо да. Футбол ойноп атканда көбүрөөк неме травма албаган, же болбосо травма алса дагы ошол команда үчүн жакшы бергендик үчүн жакшы эмне болушу мүмкүн? Бирок эми футболисттерге тиешелүү отурганда кубок болушу мүмкүн. Кичинекей кубок болушу мүмкүн. Кичинекей кандай кубок? Жок, ал бир предмет да. Ал бир предмет да, өзү пайдаланыш керек турган. Предметтер эмне болушу мүмкүн? Мен оюнча жок, ал компас болушу мүмкүн. Шылдың катарында болуп атат да болчу. болушу мүмкүн, үй болушу мүмкүн да. Шылдың катарында болуп атат, символический болуп атат. Символический болуп атат. Эмне болушу мүмкүн? Болушу мүмкүн. Будильник болушу мүмкүн. Дагын каш болушу. Москванын ЦСКАсында болуп атат бул. катуу нерсе эмне болушу мүмкүн анда баш? ЦСКада. Сагын мырза, Урматтуу алып баруучу, биз буюрса бонус алабыз. бонус Демек кетти бонус. Турмай тартылайт да адамга Жакшы вариант Москва үчүн. Москва ЦСКА алтында Алган мүмкүн Болушу мүмкүн. Дагы эмне болушу мүмкүн, бирок предмет болуп атат да, бул жөнөкөй эле предмет. Москванын көчөсүндө эмне болушу мүмкүн? жок, бул жерде топту бериши мүмкүн. алар керектелүүчү бир нерсе берет. Ычкырык эмес бекен байки? Неге коло башкалар үчөөнү тең алып атат? Неге бирөөнү коло, бирөөнү Бирок матрешка бөлгөнү кетет да, чоңун алтын кылат орточосун. Ошол деле вариант бирок. ошо үчөө бир нерсе деп атпайбы? Үчөө бир нерсе деген жерде эле тартат да матрешка. Матрешка жакыныраак. Дагы Москва үчүн. Матрешка бакындай баланын ичинде. Эмне болушу мүмкүн? Варианттарда. Москвада кандай климат, Москванын кандай немеси? көбүрөөк болгон болушу мүмкүн. Кремлдин немеси болушу мүмкүн, статуэткасы. Бактылуу сезиш атат, бактылуулук. Бир караганда бактылуулук Адам үйлүү болсо бактылуу болушу мүмкүн, бирок Жолбосо кепка эмес бекен бакы, легашиндин немесине окшош, кепкасына окшош. Бир нерсе берет. Булар бир жака жөнөтөт. үчөө биригип бир нерсе болуп атат. Биригип деген нерсе деле бар бирок. ушуга токтолганыңыз жакшыбы? Ошону берип коелу. Сагынбек, Алишер мырза жооп берет, урматтуу алып баруучу. Алишер Мамедиса уулу. Урматтуу алып баруучу, бизде ар кандай варианттар келип атат. Мен өзүмдүн оюм боюнча бул будильник саат окшойт. Будильниги бар саат, ойготкуч. Себеп дегенде алар кечиккен болушу мүмкүн да. Бир кайсыл бир оюнга же кайсыл бир машыгууда. Жөнөкөй адамга мисалы алар өзү алыптын деп жылмайып коюшу мүмкүн, бирок негизинен бул кечигүүдө эскертүү катарында неме болот да. Символдук неме болуп атат да, белек болуп атат. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Биз анда
сыр сандыктын ичиндеги предметти азыр көрөбүз. ЦСКАнын эң алдыңкы 3 футболчусу кандай сыйлык алышкан? Бул така, аттын такасы, урматтуу билермандар. Ушул эле таканы койбой туруңуз. Ушул эле таканы алтынга жалатып Жогага берген, күмүшкө жалатып туруп Акинфеевке берген, коло кылып туруп Жучковго берген. ЦСКАнын лакабаты аттар, урматтуу билермандар. Аттар деген лакабаты бар. Мен айттым го, кайсы бир учурда өзүм бактылуу сезишим мүмкүн. Анткени кайсы бир адамдар түшүнгөндө така мындай ийгилик алып келет дейт да, Сагын мырза. Мен сүйүнбөс элем дедим го. Мен жеке өзүм антип ойлобоймун. Жахангир Кайнаров телекөрсөтүүгө дагы бир упай алып келди. Жана жалпы эсеп азырынча 3-1. 3-1. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз, биздин милдетибиз. Ордодон жардам алганда кандай болор эле? Ибрагим мырзада туура вариант бар беле же жок беле? Өрбек Базарбаев, Бишкек шаары силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бизде ЖРТ бүттү, Сагын, же дагы болобу? Урматтуу алып барчу, ЖРТ ооба. Негизи биринчи туру бүттү. Биринчи туру. Эми буйрса экинчи туру жакын арада башталат. Биринчи туру 17-июлдан башталды, 19-июл күнү жыйынтыкталды. Суроо көңүл бурабыз. Кореянын ЖРТсине барабыз. Жыл сайын ноябрь айында Кореяда мектепте бүтүп жаткан окуучулар сынак тапшырсат, биздин ЖРТ сыяктуу. Бул сынакка Корея боюнча миңдеген окуучулар катышат. Бул сынак дүйнөдөгү эң оор сынактардын бири болуп саналат. Ошого байланыштуу Кореяда дагы ар кандай чектөөлөр киргизилет ошол күнү. Мекеме ишканалар өзүнүн иш күнүн кыскартат же кечирээк баштайт. Анткени жолдо тыгын пайда болот. Окуучулар сынак тапшыра турган жерине кечип калышы мүмкүн. Жана башка чектөөлөр. Бирок ушулардын арасынан бир чектөө өзгөчө. Бул самолеттордун, аэропорттордун учуп чыгуусуна жана ошондой эле аэропортко конуусуна дагы тыюу салынат ошол күнү, Иманбек мырза. Кореяда. Бул чектөө болгону 35 мүнөткө созулат, бирок аэропортто. 35 мүнөт. Ошо 35 мүнөт ичинде бир дагы самолет конбойт дагы, учпайт дагы. Эми сиздерге суроо. Эмне себептен учактарга чейин тыюу салынат? Эмне себептен? Минута кетти. Короче, мындай да. Мисалы үчүн бир Кореянын бир бурчунда убакыттын системасы башка убакытка келет. Саат бир убакытта болот да. Мисалы үчүн Ошто сааттын немеси ылдамдыгы аркаракта болсо, Бишкекте секинирээк, жогорураак болот дагы. Анан кийин самолет менен учуп келет да, берки тез тапшырган адам келип туруп, бияктан да тапшырып коюу ыктымалдуулугу бар. Же болбосо бияктан неме кылып туруп, эки жолу тапшырып коюу. Бул мындай кинода бар да. Бол анда токтотойлу. Урматтуу алып баш токтосок болобу? Жок, 10 секундтан өтүп кетти. Ошондой немеси бар да. Вариант бар болчу, таксилерди немеден бошотуу жөнүндөчү. Ошондо Таксилер аэропортто токтобой, аэропортто күтпөй, неме мектептердин алдында күтүп калат. Балким башка жактан адам келиш деген идея келди эле мага. Башында 35 мүнөт болгондон кийин бирок ал жетишпейт да башка жактан адам келгенге. Башкаларга айтпай болсун экен. Ошол эле. Жанагы Папоолу башка жанагы учуп кетүү жана жоқ. Өтпөй калып Папоолу. Өтпөй калып суйуп болгондор бар да булардачы. Жок. Сагын мырза. Иманбек Нурдинов жооп берет бул суроого. Иманбек. Урматтуу алып баруучу, мен бир ушул Кореядагы экзамен боюнча, сынак боюнча бир фильм дагы көргөм. Чындап аябай татаал процесс, татаал, бирок ошол системаны бузушуп, алар биринчи бир чеке жактагы шаардан экзамен тапшырып, анан самолет менен келип, кайра башка жактан экзамен тапшырган фактыны алар көрсөтүшкөн да кинодочу. Мен ошол факторду да ойлоп атам, анткени мындай убакыт аралыгы, мисалы үчүн общий Корея боюнча бир убакта, бир саатта коюлган болсо, ал эми башка бир чекерек жагында убакыт бирдиги башкача болуп, анан кийин ал жакта эртерээк, бул жакта жарым сааттан кийин же болбосо бир сааттан кийин ошол мерчемдүү убакыттан кийин
башталып калгандыгына байланыштуу ошондой аэропорттордон келип, аэропорттон учуп келип, анан бул жакта да сынак тапшырып алуу ыктымалдуулугун азайтуу максатында аэропортторго тыюу салган деген жоопту негизги деп таап атабыз. Жооп кабыл алынат. Негизи ЖРТ тапшыруунун эрежесине ылайык бир убакта башталат сагын, туурабы? Республика боюнча бир убакта. Мисалы үчүн саат 9. Ошто, Бишкекте, Жалал Абад, Ысык көлдө бардык жерде саат 9-да башталат. Кореяда деле ушундай. Саат 9-да бүткүл Корея боюнча саат 9-да ЖРТ башталат. Ошонун 35 мүнөтү ошол аралыктан айталып, канча 1 саатта бүтөбү ЖРТ? Аргандай 3 саат бүткөндөр болуп калат. 3 саат, 2 саат. Ошонун 35 минуталык эмне үчүн 35 минутта берип атат? Ошол аэропортторго. Бул жерде башка маселе бар. Бул Кореядагы ЖРТнын ички эрежесине байланыштуу, Иманбек мырза. Мен туура жоопту айтам. Кореяда деле корей тили, математика, бирок аларга англис тилин да кошуп койгон, Айбек мырза. Англис тили аябай маани берилет Кореяда. Ошон үчүн ЖРТда англис тили дагы милдеттүү түрдө сынак катары тапшырылат. Эми караңыздар. Англис тилинен сабак тапшырып жаткан учурда аудирование деген бөлүк бар экен. Аудирование деген англис тилинде текст окулат жана окуучулар эмнени укса ошол учурда ошого жараша жооп берип тестти белгилейт. Эгерде ошол учурда самолеттун добушу угулуп кала турган болсо, эми аэропорттун жанында тапшырып калышы мүмкүн, самолет учуп кетип аткан абал болуп калышы мүмкүн. Булар тесттен оңой кутулуп кете турган абал болуп калат экен да, Сагын мырза. Эмне самолеттун үнүн угуп койдум. Самолеттун мен үнүн угуп калдым деп элечи. Ошо менен кутулуп кетет экен. Ушул нерсени да эске алып, Кореянын билим берүү министрлиги самолетторду да учурбай турат экен. Тынчтык сакталыш керек экен, Залкар мырза. Абсолюттук тынчтык сакталыш керек экен Корея боюнча. 4-1. Эсеп азырынча 4-1. Өмүрөт Базарбаев Шекшанын тургуну Төгөкөркөдө бир упай алып чыгууга себепчи болду. Оюнлантабыз. 6-раунд. 6-раунд. Блиц раунд. Ким калат, Сагын мырза? Урматтуу алып барчу Алишер мырза, буюрса ишенебиз, Алла таалам колдосун. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз, биздин милдетибиз. Гүлсанам Ахмедова, Ноокат районунун Кайрагач айылына сизге каршы суроо берет. Урматтуу Алишер мырза. Капитализмде дүйнөгө белгилүү инсандардын эмнеси сатыкка чыкса дагы сатылып кете берет экен да. АКШта Уинстон Черчиллдин кандайдыр бир нерсеси сатыкка коюлуп, ал аукцион онлайн режимде өткөрүлүп, Флорида штатында жашаган коллекционер аны $12,000 сатып алган. Чындыгында ал анчалык кымбат нерсе эмес. Эми сиздерге суроо. Британиянын мурдагы премьер-министри Уинстон Черчиллдин эмнесин $12,000 сатып алышкан? Минута кетти. Алишер мырза. Урматтуу алып барчу, Уинстон Черчилл дегенде эле түтөтүп жаткан сигарасы келет да оюбузга. Мен оюмча ушу сигарасы келген, жанагы бир маалыматтарда ушу жарым чегилген же болбосо ошол сигаранын дагы сыртына ушу Уинстон Черчилл деп жазылган болуш керек. Же ошол сигара салган кутучасы. Биринчи суроонун жообу туура. Черчиллдин чегилбей калган сигарасы Александр Герасименко. Сизге каршы суроо берет. Новочебоксарск. Назарыңызды мониторго бурам. Урматтуу Алишер мырза. Сиз азыр Америка Кошмо Штаттарынын Сиэтл шаарындагы бир көчөлөрүндө бир көрүнүштү көрүп турасыздар. Сүрөттүн оң жагында
Сиэтлдын эң белгилүү 38 кабаттуу Смит деген мунарасы курулушун көрүп турасыздар. Көрүп турасыз. Оң жагында, сүрөттө оң жакта бийик имарат. Бул жерде 7-8 кабатты гана сүрөткө түшүп калган. Бирок Сиэтл шаарына келген бардык туристтер бул имаратка эмес, сиз көрүп турган так ортодогу кеменин тумшугуна окшогон курулушту көргөнү келишет. Караңыз, көрүнүшү адаттан тышкаркы көрүнүш. Ушуну өз көзүбүз менен көрөлү деп келет да. Ушундай шедевр бар бул жердечи. Буну жергиликтүү калк, туристтер чөгүп бараткан корабль, кеме деп коет экен. Башка шаарларда, балким Сиэтлдин өзүндө деле ушунун кадимки стандарттык абалы деле болушу мүмкүн. Ушул имараттын. Эми сизге суроо. Атайын ушундай кылып жасап коюшкан. Мунун ичинде бул кандай имарат, эмне кызмат аткарат? 20 секундда кетти. Урматтуу алып баруучу, менин оюмча бул жер асты парковкасы. Бир учу ана чыгып турат да жердин үстүнө. Автоунаа токтотуучу жайдын жердин астына чейин кирип калган немеси окшойт. Ошол жогорку бийик этаждуу үйдүн машиналары бардыгы ушул жерге токтойт, менимче. Жер асты болуп мына айланып чыккан парковкаларды көргөнбүз. Ошол парковканын эле уландысы жердин үстүнө чыгып калган го. Экинчи суроонун жообу дагы туура. Бул автоунаа коючу парковканын адасан сырткаркы долбоору. Сизге каршы ошол эле Белоруссиянын биздин телегөрүүчү Василий Станчук суроо берет. Дагы фото суроо. Урматтуу Алишер мырза. 1942-жыл Сидней документалдык фото алынган 42-жыл. Алишер мырза, сизге суроо. Бул балдарды тарбиячы эмнеге даярдап жатат? Эмнеге болгон даярдыктарын текшерип жатат? Караңыз, кулагында кандайдыр бир кулакчын сыяктуу бир нерсени оролгон, жана оозуна эмненидир тиштетип койгон. Колдорунда да бир нерсени кармап турат. Буларды тарбиячы кандай абалга даярдыгын текшерип жатат? 1942-жыл. Кетти, 20 секунд. Алишер мырза. Урматтуу алып баруучу, ушул суроону балдарды кайсыл окууга, кайсыл кандай абалга? Кандай абалга даярдыктарын текшерип жатат? Кулактары бир нерсе менен жапкан, бир нерсени тиштетип койгон, колуна да бир нерсени карматып койгондой, мындай моюнда бир калта турабы? Кандайдыр бир абалга болгон даярдыгын текшерип жатат. Же даярдап жатат. 42-жыл. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, бомбалоо убагында душмандардын бомбалоосу болгондо шаарда кичинекей балдар өзүн кандай алып жүрөт, же болбосо ошол нерсеге даярдап атат да. Ошол ситуацияга, ошол моментке даярдап атат. Ошол моментте балдар өздөрүн кандай алып жүрөт, ызычуу жана неме болгондочу балдар өзүн жоготуп паникалык абалга келип калат да. Үчүнчү суроонун жообу да туура. Биринчи раунд ийгиликтүү өттү. Бул бомбалоо учурунда балдар паникага түшүп калбаш үчүн жана тилин кырчып тиштеп албаш үчүн балдарга атайын ушундай нерселерди тиштейсиңер деп үйрөтүп жатат тарбиячы. 4-2 болду, өзгөрдү. Команда алдыга карай кетиш керек, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. 7-чи раунд. 7-чи раунд.
өтө кыйын учур бул. Кайсы билерман ойнобосун билет, бул өтө кыйын учур. Турсункулов Аскаттын суроосун беребиз. Кара Суу районунан, Мада айылынан. Сиздерге суроо. Эмне үчүн Нью-Йорк шаарындагы эркиндик деп аталган статуя жөнүндө сөз болгондо француздар өздөрүнчө сыймыктанышат экен да? Эмне себептен? Минута кетти. Болду, токтотобуз. Болду? Мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Айбек бере бересиңби? Айбек берет. Урматтуу алып баруучу, эркиндик статуясы боюнча кыскача маалымат берип өтсөм, аны биринчи жолу француздар жастап чыгарышкан. Аны Франциянын борбору Парижге коюуга уруксат алышкан эмес. Франциядан жай беришкен эмес. Ошон үчүн 1774-жылда аны Америка өзүнүн эгемендүүлүгүн жарыя кылгандан кийин аны Америкага белек катары беришкен. Жана ал Францияда жасалган, француз аялы болгондугу үчүн аны өздөрү сыймыктанышат ошол неме менен. Статуя менен. Жооп туура. Жооп туура. Минута мурун команда минут үнөндөп калды. Эсеп 4-3, бирок дагы деле телегөрчүлөр алды да. Оюнлантылат. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Алдыда дагы бир топ суроолор бар. Ташболот Жолболду уулу Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, ислам тарыхында 4 жакшынын 5-чиси деп айтылып келаткан Умар бин Абдулазиз деген мусулмандардын башчысы болгон, халиф деп айтылган ал убакта. Ошол бийликке келгенден кийин мусулмандар арасындагы жашоо оңолуп, мындайча айтканда бардар жашоого жашап, акчага муктаж болгон адамдардын саны кескин түрдө азайып кеткен. Мусулмандардын алтын доору мына ошол учурда болгон деп айтылат. Зекеттер көп түшүп, акча көбөйүп, мечит, медреселер салынып, карыздарды төлөшүп, айтор жашоолор бир топ оңолгон мусулмандардын. Андан дагы акча артып калып, Умар бин Абдулазиз ушундай бир жарлык чыгарат, Имамбек мырза. Ал жарлыкты жарчылар көчөлөрдө кимге ушул иште жардам керек болсо, биз аларга казынадан акча беребиз деп кыйгырып жүрүшкөн экен. Бул жерде муктаждар жөнүндө сөз кетип жаткан жок, Сагын мырза. Кедей кембагал, аларга бүт берилди акча. Бардыгына берилди. Зекети да берилди, башкасы да берилди. Дагы бир нерсени ойлоду да Умар бин Абдулазиз. Мыналардын маселесин да чечип койсок жакшы болот депчи. Кимге ушул иште жардам керек болсо деп. Бүгүнкү күндө деле ушул ишке жардам керек болгон адамдар бар. Биздин арабызда. Бүгүнкү жашоодо деле бар. Кимдерге? Тоокел кылам. Кетти. Мен тоокел кылган аракет кылам. Убакыт Мөөнөтүнөн мурда жооп бересиң. ооба. Сен жооп бергин, жооп бергин. Сагын. Убакыт өтүп атат. Ооба, урматтуу алып баруучу. Бул жерде ошол элдин туура эми башка зекет, кедей, кембагал, аялы катмары жоголду бул доордо, алтын доордо. Элдер кимге беришти билбей калды зекетти. Наразы болуп барып калды. Керек болсо, биз кимге беребиз деген дагы кошумча ошо жарлык чыгарып берди. Ошого биз жардам беребиз дагы деди. Мен эгер уккам, окугам, жаңылышпасам, бул көбүрөөк ушул мисалы үчүн көпөрө салгандарга же башка ушундай чоң элдин көйгөйүн көтөргөндөргө, мисалы үчүн жол курам, көпөрө салам, ушул сыяктууларга, ушул сыяктуу жаныбарга жарлык чыгарган. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Ал көпөрө маселелери чечилип бүткөндүгүн мен жогоруда айтып өттүм. Мамлекет бутуна турган дедим. Керек болсо жарды жалчыларга да бүт акчалар берилип, ашып калган акча деп атам. Демек бул жерде мамлекет башчысы кимдер жөнүндө ойлонду? Мамлекет башчысы үйлөнөйүн десе акчасы жок, жаш бойдок жигиттер жөнүндө ойлонду. Ушулар үйлөнө албай жүрөт. Мына бүгүнкү күндө Россияга көпчүлүк бозуландар үйлөнгөнгө акча топтойн деп кетип атат да. Мен үйлөнгөнгө акча жинайын депчи, көпчүлүк ошентет. Умар бин Абдулазиз үйлөнгөндөргө акча берели дейт. Кимде ким үйлөнө турган болсо, биз казынадан акча бөлүп беребиз. Калыңына,
тоюна бүт өткөрүп беребиз, үйлөнсүн. Анткени бул негизги маселелердин бири, Алишер мырза. Тез үйлөнүш керек деген. Үйлөнбөсө ал жаман жолго барышы мүмкүн. Мына ушул жарлыкты жарыя кылышкан экен. 5-3 эсеп. 5-3. Кооптуу абал пайда болду десек болот эми. 9-раунд. 9-раунд. Костя Герасименко. Экинчи Герасименконун суроосу. Сиздердин назарыңыздарда, урматтуу билермандар, Ботсвана өлкөсүнүн акча бирдиги. Пула деген акча 50 пуланы көрүп турасыздар сиздер. Мисал үчүн коюлду. Бул биздин тилге которгондо пула жамгыр деген маани билдирет экен. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн Ботсвананын акча бирдиги пула же жамгыр деп аталып калган? Ботсвана жөнүндө сиздерде маалымат барбы? Ботсвана кайсы жерде? Минута кетти. Жамгыр жааганда ал жердеги бир өсүмдүк өскөн, ошол өсүмдүктүн ачасын алар неме кылышкан, акча табышкан болушу мүмкүн. Ошону сатуу немесинде. Дыйканчылык, дыйканчылыкка байлаган болушу мүмкүн ал нерсени. Мына акча дегенде бардык эле, акча дегенде баары үчүн өзүнө мындай кадырлуу болгон нерсени алып жүрүшөт да. Алар үчүн жамгыр керекпи? Жамгыр кадырлуу, ошон үчүн жамгырды акчасына койгон болушу мүмкүн. Эң кадырлуу нерсе катары. Ооба. Ошол жамгырдын натыйжасында бир түшүм мол болуп же жамгыр керек. Же болбосо жамгырга туруктуу эмес бекен? Жамгыр болсо акча болот. Бар нерсе болот. Жамгыр болсо акча болсо эгин жакшы болот. Бизде акча деле болот. Африка. Же жам точно эле Африка мамлекети. Же дагы. Же жамгырга туруктуу акча болушу мүмкүн, бирок ал нереалдуу нерсе. Деген сөз дейт. Эмнеге белип куада? Анда кайсыга токтолгонуңуз жакшы? Жамгыр көп, жамгыр болсо түшүм мол болот. Түшүм мол болсо акча болот да. Кудайым берген ырыскы көп болот дегендейби? Акчаны да ырыскы катары Сагын мырза. Залкар мырзага берели. Жумөк көрөйлү анда. Үнөн пайдаланбайсыздар, Жумөк мырза. Бул Ботсвана мамлекети, бул Африка мамлекети деп ойлоп атабыз. Африкада ысык, мындай кар, жамгыр көп деле боло бербейт. Ошо жамгырдын натыйжасында кайсы бир мезгилде жаан жаап, эгин тегин мол болуп, ошол акча катары мындай балуу нерсе катары баалаган болушу мүмкүн. Ошондуктан пула жамгыр деп койгон. Мына акча зарыл да, Жумөк. Жашоодо акча зарылбы? Зарыл, Акча кандай зарыл болсо, жамгыр дагы буларга акчадай эле зарыл деген маанини билдиргиси келген. Негизинен жооп туура. 4-5. Билерманордо интеллектуалдык оюндун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 10-раунд. Актив дизайндан сиздерге суроо. Суроого көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар. 1972 жылы Олимпиадалык оюндардын кайсы бир түрүндө СССРдин кайсы бир спорт түрүнүн курама командасынын машыктыруучусу оюнчуларына мынтип айткан: эмнеге эле толкунданып атасыңар? Убактыбыз болсо көп экен. Жеңип алсак дагы болот. Кайра жеңилсек да болот. Анан кайра жеңсек да болот турбайбы? Делген. Бул окуя чындыгында дүйнөгө өтө белгилүү дүң болгон окуя болгон. Чындыгында алардын убактысы өтө кенен эмес болчу. Саналуу гана секундалар калган болчу. Бирок бул жерде суроону караңыздар. Эмнеге толкунданып атасыңар? Убактыбыз болсо кенен экен го. Жеңсек да болот экен, жеңилсек да болот экен, кайра дагы жеңсек болот экен го деген. Бул оюндун бүтүшүнө саналуу гана секундалар калгандагы сөз. Сиздерге суроо. 72 жылкы Олимпиадада
СССРдин кайсы курама командасынын баштыруучусу өзүнүн кол астындагы спортчуларына ушинтип айткан. Кетти минута. Баскетболда 72 биринчи жолу СССР чемпион болуп Американы утканда ошол окуя. Урматтуу алпарович, мүнөттөн мурда жооп даяр. Очко берет да ошончо балыстан берип койсун. Залкар Бердибаев жооп берет. Залкар Бердибай уулу. Залкар. Биз команда менен мындай пикирге келдик. Өзү негизи бизде мындай маалымат бар эле. Бул баскетбол оюнунун тренери айткан, анткени булар ушу 72-жылы Олимпиадалык оюнда биринчи жолу, эгер биз адашпасак, Американы жеңишкен. Анткени буга чейин Америка жеңилбес чемпион болуп келген. Булар ошол нерсени бузуп, биринчи жолу баскетбол боюнча чемпион болуунун алдында турган. Ошол мезгилде тренер айткан, толкундон багыла деп. Канча секунд калган билесизби? 3 секунд бекен ушундай калганда эме болушкан да, айтылган болуш керек. Эң акыркы топ ыргытылгандан кийин торго советтик баскетболчу таштаган эсеп болуп, советтик баскетболчу бир эсеп менен СССР алдыга чыгып кеткен. Жооп тура. Беш. Эми чечүүчү раунд мынакей. 5-5. Жебин айландыруунун кереги жок. Менимче Майрамбек Каматовдун суроосу калды. Майрамбек Каматов Өзгөн районунан сиздерге каршы суроо берет. Сөз айтылса аркасынан сөз коют дегенде Өзгөн район Шерал айылынан Майрамбек Каматов сиздерге мындай суроону берет экен. Олимпиадалык оюндардын ичинен көпчүлүк оюн түрлөрү эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө жарышат. Негизинен эркек аял аралашкан оюнун түрлөрү өтө аз. Мисалы үчүн жуп ташып теннис ойноо. Бул жерде бир кыз, бир аял, бир эркек болуп ойношот, эки тараптан төртөө. Мында аралашат. Экинчиси муз үстүндөгү бийлөө. Мында деле эркек менен аял бири-бирине жуп катары кадимкидей музга чыгат, таймашат. Эми сиздерге суроо. Дагы кайсы олимпиадалык оюндардын түрүндө, таймаштардын түрүндө эркек менен аял бирдей оюнчу катары эсептеле берет? Кетти минута. Эффективдүү. Эстафета десек жалгыз экен, ол эстафета көпчүлүк. Зекелик анан аял эркек аралашат. Аял менен эркек Дагы кандайлар бар? Кандайлар бар? Бильярдта бөлөк, Бильярд Олимпиада ойуна киргенби? Бир команда болуп ойнойт, бирок жеке-жеке. Спорт. Кайсы спорттун түрү бар? Белгилүү нерсе да бул. Эркек аял. Эркек аял бир аралаш ойнойт экен да, ошол. Ого төлөбүспү деп атам. Болобу? Олимпиадалык спорт оюндарына Секелик бар, баягы немеге алышкан. Олимпиадада неме менен келип туруп атат Биатлон да. Жок, алда бирок аялдар өзүнчө, Аялдар өзүнчө ойнойт. Баягы гимнастика бар го. Алыстан чуркап келип туруп секире турган, ошо эмес бекен? Эркек аял. аялдар Бөлөк болобу? Кайсы болушу мүмкүн дагы? Интуиция боюнча кимди? жакыныраак. Дагы бар. Спорт. ракетканы урап калган андай. Биатлонбу? Бадминтонбу? Ат менен. Бирок бадминтон. Сагын мырза. Кимчилер эркек аял аралаш ойношкон да? Ат оюндарыбы? Сагын мырза, убакыт бүттү. Баягы ат оюндары бар го, ипподромдо секире турган немеден ошо. Аралашып кете берет, Айбекке береличи, Айбек жооп берсин. Өткөнгөдө уткан. Айбек, Урматтуу алып баруучу, бул жерде биатлон ок атуу, жаадан ок атуу. биатлон, Жок, жаадан ок. Неме болуп эмес бекен? Биатлон ол башка неме. жаа атуубу? Жаа атуу. Жаа атуу. Түшүнүктүү. Жаа атуу. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Талкуу аябай болду, 3 минуттан тегерегинде талкуу болду. Туура вариант да бар, туура эмес варианттар да айтылды. Бул ат оюндары. Урматтуу билермандар. Ат оюндары. Спортчулар бирдей укуктарга ээ. Мисалы үчүн Сагын Маманов өзүнүн аты менен чыкса, андан кийин Динара Сапарова да ат минип чыга берет. Кадимки конный спорт деп коет, Алишер билесизби? Конкурдук түрү дейт. Аттар баягы атайын эмелерден секирип өтөт го. Секирип. Ошол жерде эркек менен аялдар кадимкидей бирдей спортчу, бирдей укук катары чыга берет. Жеңилсе дагы, жеңсе дагы. Ат оюндары деп мен жооп берсе керек деп аткам. Ат оюндары болот, бирок акырында башкача жоопко токтоп калдыңыздар. 6-5 эсебинде
Сагындык Манат командасы бир упай гана айырма менен жеңилип калды. Азыркы бүгүнкү оюнда оюн жыйынтыкталды. Бир кол чаап коелу оюн үчүн. Сагын мырза, кыскача жыйынтык айтсаңыз, кайсы телекөрүүчүнүн суроосу жакты? Өткөнкү эфирибиз өзү биз билесиз, эми муну айтып кое берели. Себеби ойнобой турган биз жол бошотуп бергенбиз. Жогорку лигада башка күзүндө бир мезгил өссүн, өнүксүн деп биринчи жолу пикирди айтканбыз. Бирок 10 күн, бир жума мурун болуп, бекер эле эфирде сырып кылыптыр. Ошо биз күйөрмөн катары, билермен катары өкүнүп, тез арада биз мындай чогула койдук. Алыс Калапкадан, Аксудан, бул жак Карагулжадан келишти. Бул оюн Сагын мырза рейтингдик абалга таасир этпейт. Символикалык оюн деп. Символикалык эмне дейбиз? Мына бир кызыктыруучу оюн катары эсептесек болот. Анткени калган командалар келген жок. Жай каникул деп чет жакка чыгып кеткендер бар экен. Бул команданын статусуна тиешеси жок. Бул жайкы кызыктыруучу оюн десек да болот да. Ушул болуп бизи ушул аракет кылалы, алыстан болсо чогулалы деп түн күнгө карабай келишти. Мен балдарга ата-энелерге алгыш билдирем. Себеби алыс жол, күн ысык. Бирок кийинки оюндарда, өткөнкү оюнда жеңгенбиз. Сонун оюн курган аракет кылабыз. Биз ушул сураныштар үчүн атайын ушул эфирде алып оюн жүрсүн деген мааниде гана оюнга келдик. Командага алгыш билдиребиз. Анан суроо боюнча ошо Жахангир Кайнаров Рахмат. Ушул суроо Жахангир Кайнаров. Бирок бир нерсе айтып коюш керек. Биринчи башталганда эле бул жагы Орусия, бул жагы Белоруссия, бул жагы Кыргызстан, бул жагы Өзбекстан эл аралык деңгээлде суроолор болду, өтө оор болду. Туура кээ бир суроолорду тез жооп берген аракет кылдык. Бул оюнда Сагын Мамановдун командасы дайым мындай талкууну жакшы кылган командалардан. Анан команда жандуу кичине кыйналып атты. Бирок акырында өтө сонун оюн куруп берди. Телекөрүүчүлөр менен тең таймаша оюн жүргүздү. Анан негизгиси ушул оюнду жүргүзө кеткен оюнча ушул билис раундтан кийин болду го дейм. Ошолго байланыштуу мына Алишер мырзанын көрсөткөн оюну туура жооп берген суроо жооптору оюнду оюнчуларга бир дем күч берди. Алишер мырзаны бүгүн мыкты оюнчу деп тааныйбыз. Рахмат. Алишер мырза чындыгында команданын жакшы бир абалдан чыгарып кетти десек болот. Актив дизайн акча сыйгын бир бөлүгү Алишер Мамеса уулуна ыйгарылат. Куттуктайбыз. Биздин өнөктөшүбүзгө рахмат жана Барболго чоң рахмат. Барбол Шириндер студияга. Кабыл алып коюңуздар Сагын мырза. Барболго рахмат. Ийгиликтер болсун. Барыңыздарга жайкы эс алуулардын мыкты болушун каалайбыз. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Аман болуңуздар. Билек күчтүү били жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө.